Авторынок прием. 285 сомго келдим, 15 мүнөткө жетпеген убакытта. Эң негизгиси мен эме кылгам да. Жана шаарга дамой койгом. Сококто жүрүп саат 9-дан канча өткөндө, по-моему, где-то бир 40 өткөндө койдум окшойт. Себеп дегенде баламды мектепке таштап туруп, светке баргам да. Светке барган себеп жанагы насос койгон үчүн насостун киловатты походу күчтүү болуп калган окшойт го дейм. Жанагы ум счетчик таштай берет да. Анан кийин ошону барып кандай кылса болот, не кылса болот деп барып ошого жооп ала албай, себеп дегенде халатное отношение рабочих электроэнергиянын рабочийлердин немеси жумушуна мындай көзөмөл жок эле болгон үчүн убакыт өтүп кетти да кыйла элечи. Андан чыгып туруп эле домой койсом, бир заказ берди, отмен болуп кетти сразу эле. Анан кичине туруп ушул заказ берди. 230 сом калыптыр мага, 283 сомдон. Эми азыр кайра шаарга көздөй кетип атам. Заказ берсе деле, бербесе деле бара бериш керек, ато турган убакыттын немеси жөндөн эле кетип калат экен да. Бул авторынок. 1 декабрь, кстати, кыштын 1-күнү. Погода көрүп турганыңыздардай эле, аябай жакшы, аябай сонун. Анда эмесе бүгүнкү жумушту баштадык. Tower A дейт. Так, 368 сом. Биз дальше улантабыз. Кулиева келип калдык. Алпатакарда Комфорт Плюс менен заказ болчу. 180. Акчасын караган эмесмин мен, чынын айтып элечи. Биле. Так. Ал жака айланып бияка барат экенбиз. Буну менен кайга барабыз? Малдыбаев 54 тагы барат экенбиз. Кеттик. 1 декабрдын погодасы аябай сонун го. Так, 22 мүнөттө келдик. Малдыбаев 54 тагы 248 сомго. Дальше заказ түшкөн. Так. Кайра обратно барат экенбиз, Дордой Плаза 2ге барат экенбиз. Кетти. Дордой Плаза эжекен алып келдим. 208 сомго. 17 мүнөт жолдо жүрдүк. Без кайф болгон бул деле заказ. Так, пока заказ жок. Кстати, кече, бирөө эме болуп коюптур да, низкий оценка коюп коюптур да. Болгону кече 5 заказ кылган болчу. Сообщение жазгам мен кече. Поддержка жазсам, эме дейт го. За неаккуратное вождение дейт. Хрен узнать деп калдым, На ровном месте коюп коюптур да, бандычы. Трын деп сөккөн келет да. Опа. Так, проспект 44-төн Орозбекова 1ге барат экенбиз. Көрүңөр, только ушундай 5 кфт берет заказдычы. Так, негизи кф. Мен турган жерде жок экен да. Мой районду көрдүңөр да кандай кылгам. Ушундай кылып берсеңер, мындай жаман жолдордон алыс болуп иштейсиңер да. Кеттик анда. Яндекс.Го курьердик борбору дейт. Бутырский 80 беле? Кандай эле Москвада. Так, 165 сомго келдик Орозбековага. Заказ, по-моему, жок түшкөн эмес экен, да? Так, эми эмне кылабыз? Эми айланып кайга барып турсак экен? Бүтөбүз кийинки заказда. 10 мүнөттө келдик, 160 сом. Так, мен азыр мындай карап көрсөм, Анарбека Бакаеванын жанында жүрөт экенмин. Анарбека Бакаевага камера таштап коюшум керек. Ошо жака барып камераны таштап коеюн. Анарбека Бакаева 118ге. Андан кийин кайра линия чыгабыз. Азия Мол. Так, не дейт эми? Биягынан чыгып, биягынан бар дейт го. Кеттик. Кыргызстан эмеси. Эмне эле? Авиапарк болуп калып ошондо. Бирок башка торговцияда кирип көрө элекмин негизичи. Бир ушу Азия Молго кирип көргөм, Таш-Рабат, неле Аларча, Дордой Плаза дегендерге кирип көрө элекмин да. Ал жактар кандай экен, интересно. Байкеси качып кой эми. Качып кой, байкеси качып кой. Эшти ачып кой. Молодец, рахматчым. Деле сүйүнөрсүң, Бuyakta TikTok болот. Кыздар TikTok тартат. Ладно. Кеттик. Так, 34 мүнөттө келдик. Кейинки заказ каяктан түштү ошондо? Так, бунун бияка барат экенбиз, Бун менен азыр кайта Малдыбаевага барат экенбиз. Короче,
Азыр мондай болду да окуялар. Жана буга чейин Азия Молго барбадым. Ошо Азия Молго барганда заказ берди го. Ошол заказга чыксам, короче, мен парковкасынан чыктым да. А берки буга чейинки заказ бергендер, получается, алар парковка берки главный ход жактан заказ берип тур да. А мен главный ходдон 300 метр бияктан чыктым да, получается. 300 метр эмес, 100 метр. Чыгып анан кийин эме отпайбы? Парковкасына кире коюп мындан бара коеюн деген ой менен айланып жүргөндөн көрөчү парковкасына кирип барып мен алсам, не звонит деп турат да. Чалган жокмун, и на местинен басқан жок. Өздөрү чалып калып, чалгандан кийин орустар экен, короче. Чалуу эле жанагындай сүйлөшүп атпайбы? Жаман лучше, типа, мы стоим там, а вы типа показываете тоже, что стоите. Где вы депчи? Вот я где парковка стою, вот за вами деп көрүп калдым да. Десем, телефон өчүрбөй эле сүйлөнүп атпайбы жанагы депчи, типа, чё он туда приехал, наркы берки, а так ожидание даже баса элек. Келгенден кийин отургандан кийин мы, наверное, нормально не сможем, да, уехать, потому что вы уже начали как-то себя, ну, неправильно вести. Типа, слышим, ой, отменять заказ, наркы берки, дейт, түшкөндөн кийин заказды отмена кылбай, платный ожиданиясын күтүп 7 минут күтүп анан отмена кылдым да. Кылып туруп, короче, Азия Молго эме экенин көрсө, жана 15 минут эмес экен да. Верхний парковкасычы киргенде сразу 70 сом төлөйт экенсиң, короче. Анан кийин уже последующий сааттар 10 сомдон плюс болот экен да. Бален да охранага айтып, мен аны мен туруп турайын ушул жакта десем, конечно, тура бер деп койду. Турдум, бир заказ ошо 7 минут күттүм, бир заказ берди. Ал заказды бергенден аны принимать этип туруп, чыгып кетип эмеден 70 сом QR картадан төлөйүн дегем да. Төлөйүн десем, бияктан күндүн нуру, короче, терминалды прям көрүнбөй турган кылып коюптур да. Бияка бир коробка коюп тур. Коробканы турдум, ошол жерде тансага түшүп, монтип. Эчтеке болбойт, эчтеке оштошпой койду. Анан, блин, не кылам, кандай кылам деген ой менен турам. Бир балда телефонду карасам, заказ отменен болуп кетти. Плюс андан сырткары дагы 2 заказ отменен болуп кетти. Кошочу. Мен, то есть, не принимать коюп турмун да. Машинада эшик жабылып калган, звукта улбай калган. Ай, блин. Ал жактан 70 сом төлөп туруп, анан чыгайындыктан бир заказ берди. Ошол заказды азыр бияка алып келдим да, могу жакачы. Так, алып келип туруп, азыр эми кайра ушул жактан заказ алып, кайра эмеге, Малдыбаевага барат экен, Бишкекке, центрге. Ошол, короче, ошондой болду. Поворотни сразу жандырбайсың, ё-моё. Келгенден кийин жандырбай. Ошондой, короче, азыр биякта жүрөм мен. Новопавловкада. Азыр келип калдым почти что эмеге. Ошондой, короче. Станцияга түшүп турдум, реально. Так, 31 минутта келдик. 407 сом. Оторду. 407 сом отурган жок отуруптур. 407 сом отуруптур. Ровно десең. Так, заказ пока жок, кийинки заказ. Күтөбүз. Мо эми ушунда болуп кетти да, блин. Мына. Азыр. 51. Промокодум бар эле, короче. Приняты заказы. Да, 6 заказ кылышым керек экен да. Могу промокод плюс 9 бар экен, ошону жандырып койгом. А так, кэф көрдүңөр да. Бар же жоктой да. Бар же жоктой. Ошондой. А так, туугандар, бул видеонун спонсору десем адашпасам керек, Эксперт Парк паркына кошулуп, өздөрүнүн жарандай условиялар бар. 2% күнүнө 50 сом, же болбосо арыз заказдан 4 сомдон. Грузовой, курьер, бизнес, доставка, бүт, короче, возможно, Яндекстен болгон услугалардын бардыгын кошуп берет. Расмий өнөктөшү болот Яндекстен. Жана бул Эксперт Паркта реферальная ссылка деген бар. Ал реферальный ссылканы сиз өзүңүздүн досуңузду чакырып, ал сиздин промокодуңуз иштеген болсо, ал иштеген проценттен, то есть ал төлөгөн проценттен сизге доля чыгарып берип турат. Ошон үчүн ким подключашка жакшы парк издеп жаткан болсо, Эксперт Паркта кошулуп иштеңиздер. Эксперт Парк бул Россия, Казакстан, Кыргызстан, Мароккодо иштеген парктардын, чоң парктардын бири ушул парк болот экен. Ошол парк бүгүнкү видеонун мындай айтканда спонсору. Өнөктөшү десем бул жарашпалат, спонсор десем жарашат, потому что бул паркка мен карызмын деп эле чыксаң, карызды кутулуп атам, жок, караны бабай. Ну, карызды кутулуш керек деп туурабы, негизи. Карыздарым көп, аябай көбөйүп кетти өзү. Ладно, чо, күтөбүз. Вообще негизи кандай болду деген суроо болуп атабы, мынакей. 1960 сом иштептирмин.
1960 сом иштептир мен. Пока күтөбүз. Ладно. 11 минутта 12 минутта келипсиз, а? 173 сом оплата картой. Так, кийинки заказ түшкөн. Кийинки заказ ошондо получается мен кайра обратно барат экен бияка. Бара турган жерибиз Иса Ахунбаева дейт. Иса Ахунбаева барат экенбиз. Кеттик анда эмесе. Тек 189 сом 17 минутта келдик. Ушерен түшүп калайын деди. Кийинки заказ 120 мен берди. Негизи. Не дейт бул эми? Так. 187 дейт. Мен ошондо аркага барышым керек экен. Бул жакта жол жок по-любому. Кеттик. Кызыл жанып турганда чыгып кетейин дейт могу чоң кыз. Чыгып кетти. 291 сом наличка. 20 минутта келдик. Линиядан чыгып койгонмун. Эмнеге чыгып койгонумду билбей деле калдым. Кайра чыгыш керек линияга. Азыр только башка жерге барып алып чыгам. Или по делам коёмбу домой. Долгий поездка келип калдым ошентип. 666 сом 52 минутта. 42 минут көрсөткөн, 10 минут получается эме болду да. На ровном месте, короче. Каякта жүрөм дейсиңерби? Мына Байтик деген жакта жүрөм. Заказ жок, короче. Күтүп отурам. Аз центриге карай эме кылам го дейм, домойду басам го дейм. Анан кийин по делам белди сокулга кеттим окшойт. Карап көрөлүчү дагы. 3000 сом иштептирмин уже. Так. Оплата картой 494 сом. 500 сом кармат эле. У вас оплата картой десем, да деп таң калып түшүп кетти го. Так. Мен домойду, короче, мияка коюп койгом да. Всё, бияка келдим деп коелу. Образно. Эми, короче, подключашка кошуп коюшум керек экен, а? Мына по делам дегенди эме кылбайчы. Кеттик. 1 саат 36 минут дейби? Вай. 1 саат 36 минут көрсөтүп атат жолдо. 4 минут эртерээк экен бияқта. Центр менен сала береличи. Так, что там бул жака каяка дейт? Адымдан барасың, бияка буруласың дейт, а? Да. Ну ладно, что поделать. Короче, 3300 сом болуп туруп 15 заказ кылыптырмын. Пробег бүгүнкү күнгө эсебине келгенде так 160 болуп туруп, үйгө жетерим менен 100 канча экен? 32 километр дейт, 190 болот экен да. 9 саат линияда, анын 1 саат, 1,5 сааты светте өткөн. Ошондо 7 саат образно. 7,5 саат. 7,5 саатта 3,5 миң, а? Ошондой жаңылыктар, короче. А так көрүп коюңуздар үчүн чоң рахмат. Азыр үйгө жетип барганча тоже 500 сом, 600 сом болсо сөкүң болот экен да. Образно. Ошондо 1,5 миң иштеген болот экен да бүгүнкү күн эсебине. Кудай буйруса.